Ходы Лондон, BBC, саламатсыздарбы. Ел аралык баяндамалар менен таныштырып, Гүлнара Касманбетова. COVID-19 жайылышын токтотуу максатында Россия кишини өңүнөн тааныган камераларды орнотууда. Медиктер үчүн коргонуучу кийим-кечек тиккен ыктыярчылар. Алар колдо бар химиялык заттардан дезинфекциялоочу суюктуктарды да жасап беришет. BBC'nin Reality Check аттуу жаңылыктарды текшерүү бөлүмү коронавирус интернет аркылуу жугат деген кабарды төгүндөдү. Коронавирусту ооздуктоо үчүн Россиялык шаарлар толук карантинге өтөдү. Москванын тургундары кишини өңүнөн тааныган технология менен жабдылган камералар аркылуу көзөмөлгө алынат. Мындан тышкары шаар бийликтери жеке мобилдик телефондорго сыртка чыгууга уруксаат алган санарип кодун орнотууну пландап жатат. Карантинди бузгандарды абакка отургузуу сыяктуу катуу тартип киргизилди. Сара Рейнсфорд Москвадан баяндайт. Бул Москвадагы мен жашаган аймак. Ушунча жылдардан бери бул район мынчалык жымжырт болуп көргөн эмес. Шаар коронавируска байланыштуу карантинди сактоодо. Анча-мынча унаалар жүрүп, айрым адамдар жумушка барып жаткандан тышкары, көчөлөр дээрлик бош калды. Өкмөт карантинди бекем сактоо үчүн жогорку технологиялык көзөмөл системаларын колдонууда. Мен жумушка ушул жол менен барам. Буга чейин жолдо канча көп камералар бар экенин байкабаптырмын. Мисалы, пандемия учурунда кантип сактануу тууралуу маалымат берген бул постердин тушунда бир камера турат. Автобус аялдамасынын үстүндө дагы бир камера. Москвадагы 10 миңдеген коопсуздук камераларына адамды жүзүнөн тааный турган программалар киргизилген. Алар кишини таанып, дароо полицияга кабар жөнөтөт. Полиция карантинди бузган кишини тез эле табат. Системанын негизги артыкчылыктарынын бири бул эскертүүлөрдүн дароо эле берилиши. Мисалы, вирустан коргонуу тууралуу айта турган болсок, мындай эскертүүнү дароо алып, кайра көрүү абдан жыйынтыктуу болот. Бул система социалдык аралыкты сактоого дагы көз салып, эл топтошуп кеткенин билип турат. Камералар адам маска тагынып турса дагы аны тааный алат. Расмийлердин айтуусунда Москвада эрежени бузган жүздөгөн кишилер кармалды. Алардын арасында чет өлкөдөн келип толук карантинди сактоого милдеттүү болгон кишилер дагы бар. Мен алардын бири менен баарлаштым. Таштандысын чыгарганы чыккан кишиге полиция жарым саатта жетип келген. Сиз квартираңыздан 1 минутка чыксаңыз билип коюштубу? Ооба, билип дароо келишти. Кантип десем, кишини тааныган системанын жардамы дешти. Пандемия үчүн мейли. Андан кийин дүйнө мурунку калыбына келет деп үмүттөнөм. Аябай үмүттөнөм. Пандемиядан кийин бизге мындай көзөмөлдүн кереги жок. Бул туташ көзөмөл. Өтө маанилүү иш болмоюнча москвалыктар аптека менен азык-түлүк дүкөнүнө гана чыга алат. Биз эми жакында интернет аркылуу катталып, дүкөнгө чыгыш үчүн дагы мобилдик телефонубуз аркылуу уруксаат алышыбыз керек болот. Азырынча бул баштала элек. Пандемия өтүп кеткенден кийин бул туташ көзөмөлдүн канчасы жоюлуп, канчасы калат деген суроо жаралууда. Италияда инфекциянын жайылуу тездиги акырындап турукташа баштады. Бирок бийликтер илдеттин жаңы толкуну башталбаса экен деп кабаттар. Өткөн аптада Римдин жанындагы бүтүндөй бир айылдын тургундарынын баары вирус жуктуруп алып, ал жерге кирип чыгууга жол берилбей курчоого алынган болчу. Кыштакта 1900 тургунубуз бар. Баары карантинге алынды. Бир кезде тоонун башында тыныч жаткан айыл эми аскерлер жүргөн аймакка айланды. Кыска убакыттын ичинде аскерлер кирип келип, бир да киши сыртка чыгып же кире албай калды. Өткөн жумада коронавирусту жуктуруп алган 77 учур катталгандан соң айыл толугу менен карантинге алынган. Мындай абалда өзүңүздү кандай сезип жатасыз? Өтө капа болуп турам. Баарыбыз тең дендароо болуп калдык. Эл биз ооруп жатабызбы? Эмне болуп жатат деп тынчсызданышып, мага телефон чалып жатышат. Вирус жуктурган учур карылар үйүндө башталып, ал тез жайылып кеткен. Дарыгерлер COVID-19 вирусу экенин билишкен эмес. 2 адам каза таап, калгандары ооруканага жеткирилген. Абалыңыз кандай?
Жакшы эле, дене табым көтөрүлгөн жок. Дарыгер Кассилли дагы вирус жуктуруп алган. Ал коңшу айылда дарыланып жатат. Башында вирустун симптомдору байкалган эмес. Кээде сыркоолоп калышкандай эле алар ооруп калышты. Баары улгайган адамдар, бирөөсү 104тө. Бүтүндөй айылды карантинге алуу адаттан тыш көрүнүш. Бирок Италия башынан өткөргөн тажрыйбасын эске алып, бийликтегилер коронавирус көп чуккан аймактагылар башка жака да жайылтып жибериши мүмкүн деп катуу кабатырланышкан. Учурда кышта коронавирусту текшерген лабораторияга айланды. Ар бир адам текшерүүдөн өтөт. Бул биринчи гана күн. Бул абдан кызык жер, себеби айыл өтө кичине. Мында болгону 1900 тургун жашайт. Аларды бат эле текшерүүдөн өткөрүп койсо болот. Окумуштуулар коомчулук аркылуу вирус кандайча жайылып кеткенин жана канча адамдан вирустун симптому бар экенин иликтешүүдө. Кийин аларды жаңы ыкма менен дарылап көрүшмөкчү. Биздин курмандыкка барышыбыз бүтүндөй илимий коомчулукта колдонулат деп ойлойм. Бул өтө чакан айыл. Вирус кандайча жашайт жана өлөт деген ири жоопторду таап чыгышы мүмкүн. Онлайнда түзүлгөн топтор коронавируска байланыштуу карантин учурунда абдан чоң колдоо ресурсуна айланды. Лондондогу айрым топтор интернеттин күчүнөн пайдаланып, ыктыярчылардын башын бириктирүүдө. Алар докторлор үчүн коргонуучу халаттарды, маскаларды тигип, бейтапканаларга жөнөтүүдө. Айрымдары колдо бар химиялык заттардан колду дезинфекциялаган суюктук да жасап беришүүдө. Коронавирус менен алпурушууда кол кабыш кылып, көптөгөн ыктыярчы Британиянын улуттук саламаттыкты сактоо уюмуна NHS деп аталган атайын кийимдерди камдап жатат. Лондондо иш жүргүзгөн Mutual Aid аттуу компания мода индустриясында иштеген ыктыярчы тикмечилерди топтоп, мед кызматкерлерге жардам берүүдө. Көп докторлор жумушка өздөрүнүн кадимки кийимдерин кийип келишчү. Бирок коронавирус протоколду өзгөрткөндүктөн докторлор атайын кийимдерди кийиши керек. Атайын медициналык кийимдерге буйртма берген айтышты, бирок алар бизге келе элек. Башка ооруканаларда бир эле компанияга буйртма бергендиктен алар көп көлөмдө кийимдерди тигип жеткиргенге үлгүрбөй жатат. Бейтапканада консультант катары иштегеним үчүн мага өз кийимиңди өзүң сатып ал деп айтышты. Доктор Ворд Хакни Вик аймагындагы Mutual Aid компаниясына онлайн заказ берген соң, аталган уюм медициналык кийим тиге баштады. Атайын медициналык кийимдерден сырткары ооруканада иштегендерге вирустан коргонуучу каражаттар да жетишсиз. Жеткирүү тартыштыгына байланыштуу ооруканалар башка өндүрүштөрдөн колдонулбаган коргонуучу каражаттарды бекер берүүсүн суранышкан. Башында 300 бет кап келип түштү. Мен аларды дарыгерлерге, медайымдарга бердим. Ал демилгем ишке ашты. Анан бет кап жана башка коргонуучу каражаты жок дагы көп кызматкерлер бар деген ой менен Instagram баракчасын ачтым. Лондондогу Королдук колледж бар каражаттардан колду дезинфекциялаган гель жасап, бейтапканаларга бекер таратып жатат. Учурда карантинде отурганда айласыз көп киши социалдык сайттарды карап отурса керек. Жана албетте интернетте коронавирус тууралуу кеп кеңештер менен да бөлүшүп жаткандар көп. Бирок окуганыңыздын баарына ишенесизби? Кезек кайрадан BBC'нин маалымат текшерген реалити чек бөлүмүндө. Колуңузду улам жууп турууну унутпаңыз. Колду туура жууп туруу коронавирустун жайылышына каршы күрөштүн эң маанилүү элементи. Бирок вирустан кантип сактануу керектиги тууралуу интернетке чыгып жаткан жалган маалыматтардан сак болуңуз. Коронавирус тууралуу мифтер. Демиңизди ичке кармоо. Эгер демиңизди 10 секунддан ашуун эч кандай кыйналуусуз ичиңизди кармай алсаңыз, анда өпкөнүн фиброз оорусуна жана инфекцияга кабылган эмессиз деген маалымат кеңири жайылууда. Бул туура эмес. Демди ичке катуу менен өпкөнүн фиброз оорусун текшере албайбыз. Ал эми фиброз оорусу COVID-19 симптому эмес. Коронавирустун негизги симптомдору дене табынын ысышы жана тынбай кургак жөтөлүү. Үй шартында жасалган санитардык каражаттардын рецепттери тууралуу миф. Үйдө санитардык каражаттарды кандай жасоо керектиги тууралуу интернеттеги кеңештерден сак болуңуз. Буюм тайымдарды дезинфекциялоочу каражаттарды колдун терисине колдонууга болбойт. Арак жардам бериши мүмкүн деген сунуштарга келсек, тилекке каршы анда жетиштүү алкогол жок.
андыктан ал натыйжа алуу иштебейт. Вирус буюмдун бетинде 1 айга чейин жашашы мүмкүн деген миф. Мындай болушу күмөн. Буга чейинки коронавирустун башка түрлөрүнө, анын ичинде SARS менен MERS вирустарына жүргүзүлгөн иликтөөлөр көрсөткөндөй, вирустар металл, айнек, пластик буюмдарда 9 күнгө чейин калып калат. Албетте дезинфекция жүрбөгөн шартта. Бирок Британ өкмөтү 72 сааттан кийин вирус түшкөн жерден аны жугузуп алуу мүмкүнчүлүгү аз болуп калаарын айтышууда. Уйдун заарасы тууралуу миф. Индияда айрым хинду топтор уйдун заарасын вируска жана башка ооруларга каршы дары катары колдонсо болот деп ишенишет. Эксперттер бул туура эмес дешет. Уйдун заарасы рак сыяктуу ооруларга даба болбойт жана COVID-19-дун алдын алат деген далилдер жок. Болгону колду жакшылап жууп туруу гана керек. Бразилиянын түрмөлөрүндө 720 000 туткун отурат. Бул дүйнө боюнча абакта отурган адамдардын 3төн 1 бөлүгүн түзөт. Алдыда Кошмо Штаттары жана Кытай турат. Бразилиянын абактарына туткундар шыкалган. Начар шарттын айынан утур-утур зомбулуктар менен коштолгон толкундоолор чыгып турат. Рио-де-Жанейро штаты темир тордун артындагы адамдарды коомго кошуу үчүн аларды табият аркылуу тарбиялаган жаңы демилге баштады. Мурда абактагылар менен иштешүүдөн коркчумун. Абакка кесилгенден кийин дагы бир мүмкүнчүлүк берилишин элестетүү кыйын. Өзүмдү керексиздей сезем. Бразилия абакта отургандардын саны боюнча дүйнөдө 3-орунда. Түрмөлөр 420 000 адамга ылайыкташканы менен анда 720 000 киши кармалып келет. Адамдар өтө көп болгондуктан көп учурда мушташ чыгып турат. Келинчегим менден түрмөдө отургандар менен иштешүү башкача болсо керек. Үй бүлөбүздү коркунучка кептеп жаткан жоксуңбу деп сурайт. Мен болсо мурда ошентип ойлойт элем, бирок азыр андай эмес деп айтам. Вальтимар абактагыларды кайра коомго аралаштыруу программасында иш алып барат. Ал түзөтүү жайынын питомнигинде иштейт. Мен бактарактарды отургузам. Биз дарыянын жээгинде көчөт отургузууга топурак даярдап жатабыз. Игнасио орто мектепти аяктабаганы менен темир тор артында окуп жатат. Түрмөдө отурган адам келип эмне кылаарын билбей туруп калат. Кээде жаңы эле түрмөгө түшкөн адамга кетмен алып кел десең орок көтөрүп келет. Ал көптөн бери абакта отуруп келди. Көпчүлүгү мурда эч качан иштеп көргөн эмес. Бактарактарды кароо, балдарыбызды бак тигүүгө, аны бутап турууга үйрөтүү чоң иш. Көчөт жетилип, дарак болуш үчүн да ага кам көрүү зарыл. Абактагылар күндүзү иштеп, уруксат берилгенде үй бүлөсүн көрүп келе алышат. Аларга минималдык айлык акы төлөнүп берилет. Мындан сырткары 3 күн иштесе, түрмөдөгү 1 күнү кыскарат. Биз бири-бирибизге кеңеш беребиз, ой пикирибизди бөлүшөбүз, түндү темир тор артында өткөрөбүз, бирок досторубуз кайра үйлөрүнө кетет. Бир азга болсо да бул жерде экенимди унутуп, алар менен дүйнөдө болуп жаткан окуялар тууралуу сүйлөшөбүз. Вальтимар абактагылар менен 10 жылдан бери иштешип келет. Игнасио да ошончо убактан бери темир тор артында. Баарыбыз ката кетиребиз. Кээде биз туура иштерди кылууга караганда көбүрөөк катага жол берип коебуз. Бирок каталарыбыз канчалык чоң болбосун, ушул сыяктуу мүмкүнчүлүктөрдүн болгону жакшы. Анткени алар адамдардын түшүнүгүн өзгөртөт. Мен алардан көп нерсени үйрөнө алдым. Алар да менден бир нерсе үйрөндү деп ойлойм. Ар күнү биз бири-бирибизден бир нерсе үйрөнөбүз. Табият аркылуу баардык адамдар жакшырат. Бул жана башка баяндама жаңылыктар интернет сайтыбыздын башкы бетинде. Дарегибиз bbc-kyrgyz.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду да уксаңыз болот. BBC жаңылыктарын Facebook, Twitter жана YouTube каналынан да таба аласыз. Ал үчүн бизди BBC Кыргыз деп издесеңиз болот. YouTube'да жана Facebook'та пикириңизди жазып, оюңуз менен бөлүшүңүз. Биздин бул даректерибизге блог, макала жазып, сүрөт, тасма тартып салып турсаңыз, биз аларды окурман, көрөрмандарыбыз менен бөлүшөбүз. Ушуну менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Алып барган Гүлнара Касманбетова, ободо кайрадан жолукканча сак саламат туруңуздар.